Assalamu alaikum urmаттуу Tez Кабар каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн Бишкек шаарындагы Пишпек кичи районунун Аммосов көчөсүнүн 33-дарегиндеги мына ушул сатыла турган имаратты, бул жагындагы үйдү, даяр бизнес швейный цехти көрсөтмөкчүбүз. Дарегин так түшүнүп билип алыңыздар. Пишпек кичи районунда турабыз азыр. Мына бул көчө Аммосов көчөсү. Түз барсаңыздар ипподром. Ипподромдун батыш жагында болуп калат. Тетиги жерде Репина көчөсү кесип өткөн. Ылдый жакта Лев Толстой, жогорку жакта Гагарин. Экөөнүн ортосунан Аммосовага түшүп эле ипподромдун тушунан бери карап келсеңиздер, жолдун оң жагында турат. Бир аз жүрүп алсаңыздар 40 метрден кийин Кривоносова көчөсү кесип өткөн. Бул жагынан да келүүгө мүмкүн. Ээси менин жанымда, эжекебиз азыр баарын айтып берет, көрсөтүп берет. Саламатсызбы эже, кандайсыз? Саламатсың ба, Кудиним, кандайсың? Кудайга шүгүр, жакшы жүрөсүзбү? Жакшы, Кудайга шүгүр. Сатууга коюп атасызбы? Ооба. Даяр бизнести. Даяр бизнес, ооба. Ичиндеги бизнести дагы, үйдү да, жерди да баарын. Баарын, ооба. Алган адамга маза экен да. Келип эле иштей берет. Сразу эле иштете берет. Бар, кыздар бар. Сразу доходко кирет экен да. Сразу, ооба, тем более качественный тиккен кыздар. Аябай жакшы. Тиги персоналдар мененби, тигүүчүлөр менен кошо бир жолу келиштирип коесуз. Даяр бизнес, готовый бизнес. Чек араңыз тетиги дубалдын башталган жеринен экен, Ооба, ошол жерде. Бул жагы бияка айланып кетет экен, Мындан ылдый кеткен дагы бир көчө бар экен. Ушул жер чоң дарбаза, айланасын бүт тосуп туруп, дарактары да бар экен. Азыр бир катар кирип сиздерге көрсөтүп бере берели. Сиздер алыстабай туруңуздар. Аммосов көчөсү 33-дарек. Жериңиз канча сотик чыгат? 8,5. 8,5 сотик. Мына бул үй экен, Бул бир кабаттуу чакан үй экен, Бул жагы. 4 комнатасы менен. 4 бөлмөлүү чакан үй. Ичинде туалет, ванна бар. Душу бар. Түшүнүктүү. Мына жакта дагы 4 метр аралык бар экен. Бул жерде канализация центральныйбы? Ооба, канализациясы бар. Центральный, Ооба, ичине кирип. Газ барбы бул жерде, жокпу? Газ келген, просто биз киргизген эмес. Киргизип алса болот. Болот. Бактарагы бар экен, суу бар экен, свет бар экен, бардыгы? Бар. Свет трехфаска, однофаска? Трехфаска. Трехфаска кирген. Эми швейный цехке трехфаска керек да? Ооба. Мына бул чоң дарбазаны ачып эле бул жака унаа киргизүүгө мүмкүн экен. Бул жагын эми ушинтип атайын швейный цех кылып курган белеңиздер, Ооба, биринчи алганда үйдө эле алганбыз, кийин цехти курганбыз. Бул жагына, Ооба. Мунун узун туурасы канчага канча мындай болжолду? 16га 16га? 16га 10. 16га 10. 16га 10 болсо чоң здание экен, бул. Чоң, аябай. Чоң имарат экен туугандар. Квадраты да аябай чоң болсо керек. Азыр кирип көрсөтөбүз. Көрүп турасыздар. Турушу мына зор курулган экен. Чатыры болсо черепица менен жабылыптыр, өстүрмөлөр кагылыптыр. Мынантип таш менен естественный кылып атайын дизайндарын чыгарып курган экен. Бул жагында дарак, наркы эмне? Ал туалет. Чекедеги. Рабочийлерге туалет, 2 туалет. Аны жакта ит немеси жай. Иткана бар ал жакта. Ооба. Бул жер болсо үйдүн алдындагы чоң арка болуп калыптыр, Ооба, бул арка. Рулонду алганда прямо ошол жака кирип туруп эле. Могу жак немеде закройный ошол жака түшүрөт. Бияка эле сразу киргизеби? Сразу түшүрөт. Келген машина менен. Түшүнүктүү. Анда баштай берели, Мына эмне болгон станок? Мында сатасызбы? Ооба, буну деле сатабыз. Бул бизнес кылган адамга эң жакшы. Бул Кыргызстанда почти жок нерсе. Бул чоң немеден бул ремендер чыгат. Биз шун тигебиз. Кадимки бел курулардыбы? Ооба, курулар чыгат. Лазер менен иштетилет бул. Жакшы иштейби? Өлөсүн азыр көрсөтөм, кааласаң ичине кирип. Ушуну да кошуп сатасыз, Ушуну да кошуп сатам. Если биз бул жерге келип эле только иштейсиң да, сразу эле иштеп баштайт деген. Только акча берет. Жакшы экен анда, ошону насип кылсын. Чисти алтында, алтын. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына ремендер. Кирип келдик. Азыркы станок ушул ремендерди чыгарабы, Ушул ремендер чыгарат, кожаный. Могу немесин мондой автомат неме кылат. Кааласа мондойлорду чыгарат. Ушуну бүт ошо лазер менен кесеби? Ооба, лазер кесет. Жакшы станок турбайбы? Ооба, бул айтып атпаймынбы, бул готовый бизнес. Келген адам мындан только прибыль көрөт да. Прибыль көрөт. Только доходко турат экен да туугандар. Мына. Мондой шымдарды тигебиз. Качественный, кыздар готовый уже. Ушундай шымдар тигилеби азыр, Азыр мына кыздар тигип атат. Кышкыга. Кышкы, жазгы же юбка да тигебиз. Биз фирманы жакшы билишет адамдар. Бул жер кройныйбы? Бул закройный, ооба.
Бул ошондо баягы упаковка кыла турган, анан быча турган зал экен да. Ооба, могу тканьдар бизде бул эмнеге мүнтүп турат? Бардак деши мүмкүн. Бул бардак эмес, себеби кожа кесилип, ремень чыгат да булардан. Кусоктор бетте постоянно туруш керек, себеби могу кожаны лазер менен, мына кожаны көрдүңүзбү? Муну бекитиш үчүн тряпка неме менен кесилет да, ошон үчүн бул постоянно ушундай туруш керек. Жакшы, отопление барбы? Отопление бар, ооба. Жылуу эле экен, Ооба, жылуу. Камера наблюдениялары коюлуптур. Полный наблюдение баары бар. Жарыктар коюлуптур. Ооба. Вентилятор коюлуптур. Ооба. Пол фанер экен, Ооба, мына. Жылуу. Жакшы. Буякта дагы комнаталар барбы, Бул бизде как склад. Бизде мисалы үчүн швейный цех иштеткенде рабочийлерибиз калып калганда бул жерде жатышат балдар. Бул жерде ошо чыккан товарларды биз тигезебиз, заготовканы. Тизип коесуздар. Тизип коебуз. Бул жагычы? Бул жагы комната. Азыр эми рабочийлер жашап атат, рабочийлер жашайт, ооба. Түшүнүктүү. Жакшы экен. Демек бул жакта дагы бир чоң комнатасы бар экен. Бул жактыкка дагы машина коюп кошумча иштетебиз десеңиздер, мына ортосу легкий конструкция менен эле тосулуптур. Муну алып салсаңыздар, чоң бир зал болуп калчудай экен. Антип пайдалансаңыздар деле болот. Дубалы бир катар шыбалып, акталыптыр, потологу ОСБ экен, сырдалыптыр, жарыктары коюлуп, бүт бар жогу даяр экен. Полу мына фанер экен. Отопление жакшы эле иштейби же бул жерде? Ооба, отопление мо трубалар. Мына профилден жасалган батареялар экен да? Ооба. Бул электрическийби же көмүр отун менен жылытасыздарбы? Электрический. Электрический эле, тен менен, Ооба, тен менен. Демек бул биринчи кабаты. Ооба. Бул жагы наркы бети үйдөмү? Ооба. Экинчи кабатка каягынан чыгабыз? Могу жак менен чыгабыз. Сол жак менен. Тепкич барбы? Ооба, бар. Бул жерде жер бар. Могу жер. Мына бул жерде мурда имарат болгон окшойт эле. Ооба, бул жерде гостиница болгон. Бул жерде кайра бузуп туруп гостиница кылабыз дедик эле. Өзү бизнесте. Жана квартирный бизнеске имарат куруп койсо болчу да экен, а? Мурда 2 комнатадан жанагындай майда поездда немелер болот го, узун коридор, ошондой комнаталар бар эле. Анан столовый, асты столовый болчу, двухэтажный здание. Бул жерде мына имарат курганга орун бар экен, жер кенен экен. Ушул жерде көтөрүп бир 2-3 кабат кылып туруп, квартирный бизнеске жакшы үйдү куруп койсоңуздар болот экен. Келиңиздер эми 2-нчи кабатка чыгалы. Бүгүн кыздар иштеп атабы? Бүгүн выходной, иштешпейт. Бүгүн дем алыш. Дем алыш, ооба. 2-нчи кабатка чыктык. Азыр тигүү залындагы сиздерге көрсөтүп коелу. Кана көрөлүчү. Ого! Ой, машинкалар көп го, эже? Ооба, бул жерде мурда мындан да көп болгон, 45 машина иштечү. Канча машина батат өзү бул жерге? Ошо биз 45 кыз иштетчүбүз да. Мына бош жерлери да турат экен, андан да көбүрөөк батырса болот окшойт, э? Ооба, азыр батырса болот. Аябай чоң зал турбайбы бул, э? Ооба. Туурасы 10, узуну 16 дедиңизби бул имаратты сыртынан? Ооба. Мына 2-нчи кабатты толук чоң зал экен, көрүп турасыздар. Полун карап коюңуздар, полу 1-нчи кабаттагыдай калың фанера кагылыптыр, астынан жылуу. Потолок болсо ОСБ, бир катар сырдалыптыр, жарыктары коюлуптур, дубалдары шыбалып, акталыптыр, терезелери пластик экен. 1-нчи кабаттагыдай отопление батареялары коюлуп, тенге туташтырылыптыр, туугандар. Мына төр жагына келдик. Мына ортосуна да мындай текчелерди жасап, нар жагына бир катар, бер жагына бир катар бүт машиналар коюлуптур. Бош жерлер турат, ушул жерлерге дагы кошумча машиналарды койсо, бир 50 машинаны батырса болот окшойт, тигүү машинасы. Ооба, ооба. Жакшы, камера коюлганбы? Камера бар. Бар экен, тиги жерде турат. Камера бар. Бул жерде азыр канча тигүүчү кыздарды иштетесиз? Азыр 10 кыз иштейт. 10 кыз иштеп атат. Иштеп. Толук алып келип, бир 40 кызды коюп ушул жерде күпүлдөтүп иштетсе, Ооба. Аса пайдада отурат экен да анда. Айтып атпаймынбы, бул турганы пайда. Кыздар бул жерге бат неме болот. Иш эле берип турса кыздар кетпейт. Мына жакта аверлоктор бар экен арасында анча-мынча, э? Ооба. Спец машиналар турат, нарагыракта дагы бир экөө. Ооба. Бул машиналарды эми кошо сатасыз да сиз эми? Даяр бизнести сатып атасыз да, туура? Ооба. Бардыгы бир. Баары бир сатылат. Бир сумманы айтасызбы аягында? Аягында айтам, азыр үйдү көрсөтсөм. Үйдү көрөлү, анан кийин суммасын сурайлы, баасы канча экендигин сиздер билип аласыздар. Биз эми ылдыйга түшөлү. Бул жакта мына кошумча имарат курганга, дагы кеңейткенге, чоңойтконго орун, жер бар экен. 8,5 сотук дедиңиз беле? Ооба, бул чисти бизнес да. Чисти бизнеске. Ягына мына жашаганча эле сразу бизнести кыла берет экенсиздер да. Ооба. Бул жер арка болуп калыптыр негизи. Унаны бери жака өткөрүп койсо болот экен. Ооба.
Бул өзү бышык курулган экен. Мына сейсмопоезддери да колонналары бүт жоон болгон экен, ооба. Армированныйбы булар? Ооба. Буяка үйгө кире беребизби? Кирерле. Бул жерде келген адамга сразу готовый. Бул жер илгери биз неме кылчубуз. Оң жакта менин кабинетим бар, ачсаң, оң жакта. Оң жактабы? Креслосы. Буяк кабинет турбайбы, Ооба, бул кабинет. Азыр эми жашоо бөлмөсү окшойт буякта. Азыр бетте ушу кайным жашап атат. Мына ал жакта, мына. Чоң бөлмөсү бар турбайбы? Му ичиде туалет ванна. Бул жакта төрүндө, Туалет душу бар. Туалет душу бар. Буну да көрүп коелу. Келиңиздер. Так, биягында мына душу, аристондору коюлуптур, туугандар, раковина, унитаздары менен коюлуп, полу дубалы бүт кафе экен. Мына сиздерге. Бул жагында даяр бизнес, бул жагында жашаганга үй да бар экен. Отопление бул жакта да бар экен, Ооба, бар. Терезелер коюлуптур. Ооба. Полу жыгачтын үстүнө линолеум төшөлүптүр. Бул жак өзүнчө бир кабинет экен, туугандар. Бул жак немени туташтырып алса болот, камераны, ошону. Камера наблюдениянын аппаратка. Да. Түшүнүктүү, жакшы экен. Мына ал жагы эмне болуп калды? Ал жак столовый менен дагы өзүнчө бир комната. Буякта дагы 2 бөлмө бар турбайбы? 2 бөлмө. Бул жак кухнясы. Бул жак ашканасы, суулар кириптир, Ооба. Бул жакта дагы бир спальня бар экен, Жакшы экен. Мына, демек 4 бөлмө бар экен бул үйдө. Кошумча ушу душевой менен, же болбосо санузел деп коебуз. Жакшы экен да. Эми канча дейсиз муну? Өзү Баасын канча дейсиз? 120 деп атам. 120? Если мана немелерде бар да. Готовый. Бул жерде туалетти көрсөттүңбү? Рабочийлерге туалет. Мына жакта, Жакыныраак барып аны деле көрсөтүп кое берели. Бул жерде бир чоң кара жыгач да бар экен, аябай бийик өсүптүр, көлөкө түстө керек. Көлөкө түшөт. Бул жагында ушу туалет, Рабочийлердин туалети. Рабочийлерге. 2 бөлүк экен, Нар жагы итиккана болуп калды. Итиккана ал жерде. Мына жерде алма бар экен, туугандар, черешня бар экен. Гелас пышат. Нар жагда бир чоң жаңгак бар экен. Жаңгак өлө жакшы тур. Сонун. Жакшы. Эже канча дейсиз эми? 120 деп атам. 120 бул машинкаларыңызды кошкондобу, кошпогондобу? Кошкондо, брат. Кошкондо, бүт аппараттарыңызды кошкондо, 120 миң доллар. Ооба. Келишебизби, кемитебизби, сүйлөшөбүзбү? Если аппараттарды албаса, анда сүйлөшөбүз. Аппараттарды албаса, мисалы үчүн мына ремендики өзү эле 10 миң доллар турат. 10 миң доллар турат ушул машина? Бул лазер. Бул күйдүрүп лазер менен неме кылат. Кесет, кожаны салып берет. Бул азыр самый популярный, что көйнөк тиксе, юбка, шым, ремендер, курлар чыгат мынан. Сезонду азыр мына сезон башталат, өлүп эле кетет булар. Жакшы болот дең, Азыр көрсөттүм го. Даяр спец машина, туугандар. Муну да алып калыңыздар. Үстүндө мына тигүү машиналардын көрдүңүздөр. Алардын баары калат экен сиздерге. Баарын бириктирип, ушул машиналары менен 120 миң доллар кеми бар деп айтты эжекебиз. Эгер жакса сүйлөшүп көрүңүздөр. Бул Бишкек шаарындагы Пишпек кичи районунун Амосов көчөсүнүн 33 дарегинде жайгашкан. Кошуналар жакшыбы? Жакшы, аябай. Бул жерге маршрутка келеби? Ооба, келет. 136 келет. 136 келет. 227 тияктан өтөт асты жагынан. Эже мындай бартер кылсак болобу? Квартира берип, калган акчасын берип, жетпегенде машина берип, ушинтип сүйлөшсөк болобу? Ойлонушуп көрөбүз аны. Ойлонушуп көрөбүз, Ооба. Документтер баары такпы? Так, ооба. Бардыгы так. Бир гана неме сүйлөшөбүз да, неме кылып. Сүйлөшөбүз. Түшүнүктүү. Анда мен жыйынтыктайм, туугандар. Бүгүн сиздерге ушул сатыла турган даяр бизнести, Бишкектин Пишпек кичи районундагы сатыла турган үйдү, имаратты, тигүү цехин көрсөттүк. Бүт аппараттар менен сата турган болду. Дарегин түшүндүңүздөр, эгер жакса сүйлөшүп көрүңүздөр. Аманчылыкта көрүшөлү. Белди бууп алсаңыздар, ишти баштай бериңиздер.